Саламатсызбы кадырман көрөрман, УТРК Баткен телеканалынын эфири саатын маанилүү маек программасы менен улантабыз. Биз бүгүн 12 жылдык билим берүү кандай болот дегеле, 12 жылдык билимге өтүүнүн артыкчылыктары, өзгөчөлүктөрү канча этап менен өтөт, дал ушул суроолордун тегерегинде атайын кеп кылалы деп турабыз. Аны үчүн студиябыздын коногу Жолдошов Кубаныч Шайдуллаевич, Абсамат Масалиев атындагы орто мектебинин директору, Нуридинова Бегимбай Арабединовна, Баткен райондук билим берүү бөлүмүнүн алдындагы окуу усулдук каанасынын башчысы бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Студиябызга кош келдиңиздер. Анда, урматтуу коноктор, ардактуу телекөрүүчүлөр, ушул 12 жылдык билим берүүгө өтүүнүн артыкчылыктары, өзгөчөлүктөрү тууралуу даярдалган сюжет бар эле. Анда сюжетке кезекти берип, андан кийин маегибиз улантсак. Кыргызстандын өкмөтү мектептик билим берүүнү 12 жылдык моделге этап менен көчүрүү жөнүндө чечим кабыл алды. Республикабызда келерки окуу жылынан тарта мектептер 12 жылдык билим берүү системасына өтөт. Анда учурдагы стандарттар өзгөртүлүп, адистештирилген класстарды уюштурууга өзгөчө көңүл бурулат. Бул мамлекеттик стратегиялык тармакты масштабтуу жаңылоону көздөгөн жана келечектин камын бүгүн көргөн туура чечим. Дүйнөнүн 150 өлкөсү, АКШ, Сингапур, Финляндия, Грузия, Казакстан балдарын ушул модель менен окутат. Бул кыргызстандык мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн аттестатын чет мамлекетте таанууну жеңилдетет. Кыргыз жаштарына ушунча өлкөнүн эмгек рыногуна жол ачылат. Мурдагы советтик доордон мураска калган билим берүүнү заманбап доордун керектөөсүнө, дүйнөлүк стандарттарга шайкеш кылып өзгөртүү мезгил талабы. 12 жылдык мектеп моделинде балдар 6 жаштан мектепке барат. Бирок бүтүрүүчүнүн жаш курагы өзгөрбөйт. Мектепке чейинки даярдоо класстары 1 класска өзгөрөт. Демек окуучулар азыркы эле куракта мектепти аяктайт. 12 жылдык мектепке көчүү процессинде бардык окуу стандарттары, программалар жана окуу китептер өзгөрөт. Жаңы модельге көчүү даярдыкка жараша этап менен ишке ашат. Билим берүү тармагы модернизацияга даяр. Азыр мектепке даярдоо класстарында 5,5-6 жаштагы 118 миңдей бала окуп жатат. Бул 1 класска барган балдардын 70%дан ашуунун түзөт. Мектепке балдар 6 жаштан бара баштаганда, азыр орун тартыш болуп жаткан бакчалардын жүгү кыйла азаят. Балдардын эрте куракта 2 жаштан бала бакчага баруусуна мүмкүндүк болот. Балдар 6 жаштан 1 класска бара баштаганда, баары бирдей шартта окуп баштайт. Азыр балдардын бир бөлүгү бала бакчага барбай, мектепке даярдыгы жок келүүдө. Жогорку класстарда балдар тандаган предметтер тереңдетилип окутулат. Кесиптик билим берүү компоненти кирет. Кадырман көрөрман, биз көрсөтүүнү алдыга карай улантабыз. Албетте сиздер ОТРК Баткен телеканалынын түз эфиринде маанилүү маек программасы 12 жылдык билим берүү кандай болот теманын тегерегиндеги маекти көрүп жатасыздар. Биз жогоруда дагы сюжетте дагы маалым болду окшойт. Дегеле ушул 12 жылдык билим берүүгө өтүүнүн артыкчылыктары, өзгөчөлүктөрү, анда кеп учугун Бегимбай айым сизден баштап алсак. Рахмат. 12 жылдык билим берүү бул билим берүү чөйрөсүндөгү башталып аткан жаңы кадамдардын бири. 12 жылдык билим берүүгө өтүүгө Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин 2024 жылдын 30 октябрындагы номер 654 токтомунун негизинде Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин берген тапшырмаларынын негизинде бүгүнкү күндө район аймагындагы жалпы билим берүү мекемелеринде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет. Жалпы калкка түшүндүрүү ишин жүргүзүү боюнча 2025 жылдын
17 февралында 25 адамдан тұрған жұмысшы топ түзіліп, райондық білім беру бөлімі тарабынан бұлардағын өз ішін бүгінгі күнде жерлерді атқарып келеді. 12 жылдық білім беруге өтуінің артықшылығы бұл азыр эле видеороликте өзүңүздөр көрүп кеткендей, дүйнөдө 197 мамлекет болсо, анын 150-сү ушул 12 жылдык билим берүүдө окутулат да. Эгерде биздин дагы окуучулар 12 жылдык билим берүү менен бүтүп, ошолдун аттестациясын алып чыкса, бул ошол 150 мамлекетке барып, өзүнүн окуусун, иш тажрыйбасын жогорулатууга зор бир мүмкүнчүлүк ачылат дегенди билдирет. Чоң рахмат. Анда Кубаныч мырза, сизден улантсак кеп кезеген. Мына жогоруда Бегимай айымдагы айтып өтті, дүйнөлүк стандарттарга ылайыкташкан окуучуларды даярдап чыгаруу дегеле мына азыр калк арасында айрым учурда түшүнбөстүктөр да болуп жатат да. Класстар аттаганда кандай болуп калат дегенчи, дегеле ушул кандай тартипте окутулат? Кандай этапта окутулат? Рахмат. Мен эң биринчи мындай өзі біз эми адам болгондон кийин баягы курак психологиясы деген бар да. Ушу курак психологиясы да дагы бул адам баласынын билим алуусуна өзү психикалык, физикалык, менторлук мүмкүнчүлүгүнө жараша ошондой билим алса, бул өзү ошондой билим алууга дагы 12 жылдык убакыт кетет экен да. Эгерде психологиялык жактан алып караганда, демек биздин балдарда ошо 12 жыл билим алганда эч кандай бир буларга терс таасирин тийгизбейт экен да. Муну эми бул психологияда далилденген нерсе. Экинчи жагы, бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, бардыгы белгилүү, коомдун адамга койгон талабы өзгөрүп атат да күндөн күнгө. Себеби бул адам баласы ошо коомдун талап муктаждыктарына ылайык ал кандайдыр бир деңгээлде билим алууга зарыл болот да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биздин билим берүү системасында дагы ушул билим берүү программасын трансформациялоо жүрүп жатат да. Эми трансформациялоо дегенде эле биз такыр эле бир башкача билим берүү системасын бул жерде кирип аткан жок. Жөн гана билим берүүнүн мазмунун гана эмнекен бул жерде өзгөрүп атат да. Ошон үчүн мурда 0-класста өзүнчө дагы 1 жыл окутулуп, андан бирден 11-ки жылдан окутулган болсо, азыр 1-класстан 12-ки класска чейин окутулат дагы. Балдар 6 жаштан баштап мектепке кабыл алына баштайт. Демек, мындай алып караганда, балдарда 12 жыл окуган менен бул жерде эч кандай балдарда жаш өзгөчөлүк болбой эле бүгүнкү системадагы мезгилдик убакыт кетет да. Ал эми билим берүүнүн программасына, мазмунуна көңүл бура турган болсок, бүгүнкү күндө ушу 12 жылдык билим берүүдө эң негизги бизде бүгүнкү мына ушул балдарды бүгүнкү ушу эмгек рыногунун атаандаштыкка ээ болгон, ошондой жөндөмгө ээ болгон окуучуларды чыгаруу. Мындай айтканда, биздин балдардагы бүгүнкү мына ушул коомдогу болуп аткан талаптарга ылайык келген жөндөмдүү балдардан болуп өсүшүнө шарт түзүлүүчү негизги билим берүү программасы болуп эсептелет. Чоң рахмат. Жогоруда бир топ артыкчылыктарды айттыңыз. Дегеле ушул кесипке багыт ошондо 11-12 класста окуучулардын жөндөмүнө жараша кесипке багыт берилет экен да? Ооба. Эми бүгүнкү күндө билим берүүнү ошо бүгүн моделине тандалып алынды азыр. 6-3 деген билим берүү модели тандалып алды. 1-6 булар башталгыч, анан 7-9 деген негизги билим берүү, андан кийин 10-дан 12 класстар булар профилдик билим берүү деп аталат. Эми эмне өзгөчөлүк бар да? Балдар 1-ден 6-чы класстагы окуучулардагы өзүнө ылайыкташтырылган программа менен окутулат. 7-9 дагы ошондой. Андан кийин 10-12 класстарда профилдик деген сөз бул биздин окуучулар 10 класстан баштап алар өзүнүн жеке кызыкчылыгына ылайык келген алгачкы кесиптерди эмекен үйрөнө баштайт. Мындай айтканда, балдар мектепти бүткөндө кандайдыр бир турмушка даяр болгон кээ бир кесиптерге ээ болуп чыга алат да. Үйрөнүп чыга алышат. Үйрөнүп чыга алат. Демек ошондо
12 класста аяктаганда аттестат деле берилет да, же кошумчадагы ушундай кесипке окуду деген дагы документ берилиши мүмкүнбү? Эми бул жерде азыр маалымат массалык маалымат каражаттарынан көрүп атсаңыздар керек. Албетте 12 жылда билим берип алгандан кийин ушу мамлекеттик үлгүдөгү документ берилет, аттестат берилет. Ошон менен кошумча экен ошол бала өзүнүн кызына карай кандай кесипти үйрөнгөн болсо, ошого экен сертификаттары башка ошонун кесипти үйрөнгөн документтер берилиши бул менен тастыкталат да документтер менен. Бегим айым ушу канча этап менен 12 жылдык билим берүүгө өтүлөт дагы, кайсы учурдан башталат? Азыр эле агай айтып кеткендей, 3 этап менен жүргүзүлөт. Бул буюрса 2025-2026 окуу жылынан баштап биринчи этап башталат. Мында бүгүнкү күндө 480 сааттык наристе нолевой классында окуп аткан окуучуларыбыз 2 класска өтөт. 3 класстагы окуп аткан окуучуларыбыз 5 класска өтөт дагы. 6 класста окуп аткан окуучуларыбыз 8 класска өтөт да. Анан бул жерде калк арасында бир түшүнбөстүк болушу мүмкүн. Нолевойдогу бала менен 1 класста окуп бүткөн бала экөө бирдей 2 класска барып калса, экөөндө өзгөчөлүк кыйынчылык туулбайбы деген. Бул жерде эки көчүп которулуп келген бала менен 1 классы бүтүп 2 класска өткөн баланын экөө эки башка окутулат. Которулган балдар атай ошо 12 жылдык программанын негизинде, стандарттын негизинде жаңы окуу программалары түзүлүп, ошонун негизинде окутулса, 1 классты бүтүп 2 класска өткөн балдарыбыз булар кадимки тартипте окуусун жүргүзөт. 2026-27 окуу жылында дагы ушундай эле тартип менен окуучулар классын которот. 2027-28 окуу жылында эң акыркысы болуп, булар толук түрдө бир окуучу бир эле жолу классын которот. Мазмунуна келип турган болсок, эң биринчи бул жерде бизде бүгүнкү күндө ушул 12 жылдык берүүдө ушул теңдештирилген ар бир моделге ылайык билим берүүнүн предметтик стандарттары иштелип чыгылат. Бул предметтик стандарттар ар бир класста балдар кандай көндүмдөргө, кандай билимдерге, кандай жөндөмдөргө ээ болуш керек деген негизги бул документте мына ошол жерде көрсөтүлөт. Демек, муну башкача айтканда, окуучулар класстан класска секиргенде деле эч кандай окууда бир кыйынчылыкка дуушар болбойт да. Бул этап менен мындай айтканда ылайыкташтырылган программанын негизинде балдар окуу программасыны оңой эле мындай айтканда өздөштүрүп алат. Чоң рахмат. Эми коомчулукта түрдүү пикирлер да болуп келет. Деги эле зарылчылыгы барбы эле 12 жылдык билим берүүгө өтүүнүн, даяр эмес болчу Кыргызстан деген дагы пикирлер айтылып келет. Бул боюнча эмне деп айтат элеңиздер? Калк арасында ар кандай сөздөр болуп атат. Бирок ошого карабай тынымсыз билим берүү бөлүмдөрү тарабынан телеберүүлөр аркылуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет. Бул боюнча эми мындай да, мен дүйнөлүк практиканы карап көрсөңүздөр, дүйнөлүк практикада бир эле 12 жылдык эмес, 13 жылдык билим берүү, 14 жылдык билим берүү дагы бар да. Бирок биз бүгүнкү күндүн коомдун муктаждыктарын эске алышыбыз керек да. Себеби коом бул тынымсыз өзгөрүп турат. Мындай айтканда азыр өнүгүп атат да. Демек, биздин балдар дагы мына ошол бүгүнкү коомдун талабына ылайык келиш керек. Эгерде биз бир жерде тура берсек, анда балдардын чындыгы мындай бүгүнкү күндөгү муктаждыктарыны канааттандыра албай калышыбыз мүмкүн да. Биз бүгүнкү күндө ушу 12 жылдык билим берүү программасын киргизүү менен биз билим берүүнүн сапатын жогорулатуу. Андан кийинкиси бул негизи компетенттүүлүк мамиленин негизинде балдардын күнүмдүк турмушка болгон жөндөмдүктөрүндү калыптандыруу максатында ошондой эле функционалдык сабаттуулуктарды калыптандыруу менен бүгүнкү дүйнөлүк стандарттар дейбиз, ошондой эле ошол дүйнөлүк стандарттардын негизинде же болбосо башка мамлекеттердин практикасына негизделген биздин өзүбүздүн улуттук билим берүү системасын түзүү менен биз дүйнөдөгү эң бир мындай айтканда
балдардың келечегіне ылайықташқан білім беру системасын түзуді. Демек, біздің балдар бұл 12 жылдық білім беруді ушул бардық мұқтаждарын чечүү менен жакшы билим алган жаштар болот деген ишенич бар да. Ошон үчүн ата-энелер бул жерде кооптонбосо дагы болот да. Себеби бул программада бардык мындай айтканда мүчөлүшүлүктөр бардыгы эске алынган. Çok rahmat. Айтсаңыздар, дегеле ушул буга чейин 11 жылдык билим берүүдө 9-класста аяктаган соң окуучулар көйлүк алып, анан кааласа мектептен чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү бар болчу. Бул 12 жылдык билим берүүгө өткөндө кандай болуп калат? Азыр ошондой эле бул жерде 7-9 класстар булар негизги билим берүү болот дагы. Бул жерде балдар баягы академиялык көнүмдөрүн калыптандырат да. Анан кийин 10 класска өткөндөн кийин булар кесиптик профилдик билим берүү ала баштайт. Бирок бул жерде дагы окуучулар 9 бүтүн өзүнүн каалоосу менен башка кесиптик окуу жайларга барып окуса да болот. Ага эч ким тоскоолдук кылбайт. Кааласа мектепте 12 класска чейин окуп, бул жерде дагы мектеп программасындагы, анан кийин кошумча өзүнүн кызыкчылыгына ылайык профилдик билим берүүнү дагы өздөтүрсө болот. Демек ошондой экен. Айтсаңыздар, дегеле ушул 12 жылдык билим берүүгө өткөндөн кийин күтүлүүчү натыйжалар сиздердин пикириңиздер? Эң биринчи биздин жаштардын мына шу бүгүнкү коомдун талабына ылайык келген ар кандай алгачкы мындай айтканда өтө зарыл болгон жашоодо керектелүүчү көндүмдөргө ээ болот. Мисалга биз бүгүнкү күндө деле айтабыз го, балдарыбыз 11 класста бүткөн менен кесипти тандаганды билбейт. Азыр деле ошондой да, мисалы карасаң кесип тандай албайт. Бирок 10 класстан баштап кандайдыр бир кызыкчылыгына ылайык келген кесиптерди бала окуса, кийин балада мектептен кийинки мезгилде чоң бир өзүнүн кызыкчылыгына ылайык кесип тандооду үйрөнүү дагы бул чоң жетишкендик болуп эсептелет да. Экинчи жагы баягы эмгек рыногуна дагы ылайыкташат. Себеби мектепти бүткөндө эле балдар Россияга кетип атпайбы азыр? Ушундайбы? Бирок эч кандай бир кесип деле жок да. Мектепти бүтүп атса баратчат. Бирок эгерде ал жакка барса, мисалы ушул мектептен эле повар дейбизби, тигүүчү дейбизби, ширетүүчү деген алгачкы кандайдыр бир көндүмдөрү болсо, эмгек рыногуна барып иштөөгө дагы мүмкүнчүлүк алат да. Мунун үчүн бул өтө бир менимче балдарга түзүлгөн шарт коюп эсептейм. Айтсаңыздар, ушул коомчулукта дагы пикирлер айтылып келет. Дегеле ушу гимназияларды жойгондугу бул билим сапатынын төмөндөп кетишине себепчи болуп калышы мүмкүн деген дагы пикирлер айтылып келатат. Бул боюнча эмне деп айтат элеңиздер? Гимназиялардын бүгүнкү күндө жоюлуусу менин жеке оюмча бул билим сапаттын төмөндөшүнө таасирин тийгизбейт деп ойлоймун. Себеп дегенде бул ошол гимназияларда тереңдетилип окутулган болсо, бүгүнкү күндө 12 жылдык билим берүүгө өтүү менен баланын өзүнүн жөндөмүнө жараша кесипке багыт берүүчү сааттар кирип атат. Ага байтан бери басылып белгилеп айтып атат. 10-11-12 класстарда профилдик билим берүү болуп атат да. Бул жерде баланын кийинки жашоосу үчүн чоң бир жетишкендик эле болот. Гимназиялар боюнча менимче бүгүнкү күндө гимназиялардын эч кандай бул билим берүүнүн сапатына таасир этпейт да. Себеби ар бир баланын өзү бул тубаса кандайдыр бир жөндөмгө ээ да. Ошон үчүн ар бир бала бир эле гимназияда эмес, мектепте деле ал ошо өзүнө ылайыктуу билимди алат да. Негизи баланын кызыгуусу болуусу. Ошон үчүн бул билим сапатка таасир этпейт. Тескерисинче балдарда мындай айтканда өз алдынча билим алууга чоң мүмкүнчүлүк түзүлдү азыр. Гимназия дебейт, мектеп дебейт, өзү каалаган жерде кандай билим алып тандоо мүмкүнчүлүгүнө ээ. Чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип атат. Ошондуктан көрсөтүүнүн соңунда дагы телекөрүүчүлөргө кошумча пикирлер болсо айта алсаңыздар болот.
Бүгүнкү күндө бул 12 жылдык билим берүүгө өтүүнүн алгачкы этаптары катары мугалимдерди тынымсыз окуудан өткөрүп атат. Буга далил катары так илимдер деп STEM предметтерин атап жүрөбүз. STEM предмет мугалимдеринен 307 мугалимди бүгүнкү күндө окуудан өткөрүлдү. Буга кошумча жайкы каникулдарда бул окутуулар дагы кеңейтилет, узартылат. Тынымсыз окуудан өткөн өз билимин тереңдеткен мугалимдер менин оюмча балдарга татыктуу тарбия билим бере алат деп ойлойм. Чоң рахмат. Кубаныч агай. Бүгүнкү күндө массалма каражаттарында белгилүү болгондой, бүгүн ушул 12 жыл билим берүүдө ушул келе жаткан окуу жылына карата окуучуларды окуу китептери менен камсыз кылуу, мектептердин инфраструктурасын калыбына келтирүү жана башка ушул окуу процессини жакшыртууга байланышкан каражаттар менен азыр камсыз кылынат деп айтылып атпайбы. Демек, бул жерде мен айтат элем, буйруса бардык азыркы мезгилде шарт бар. Негизи мындай айтканда ар бир адамдын каалоосу эле болсо, Кудай буйруса жакшы болот. Себеби биз дагы дүйнөлүк аренада өз алдынча мамлекет болгондон кийин өзүбүздүн улуттук системабыз болуш керек билим берүү. Демек, ийгилик жаралдык деп эсептейм. Чоң рахмат. Сиздерге ыраазычылык билдирели. Студиябызга келип бергениңиздер үчүн убактыңыздарды бөлүп ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сиздерге. Кадырман көрөрман, ушуну менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз. Биз бүгүн 12 жылдык билим берүү кандай болот, артыкчылыктары, өзгөчөлүктөрү, күтүлүүчү натыйжалар, дал ушул суроолордун тегерегинде кеп кылдык. Ал эми студиябыздын коногу Жолтошов Кубаныч Чайдуллаевич, Абсамат Масалиев атындагы орто мектебинин директору, Нуридинова Бегимай Арамидиновна, Баткен райондук билим берүү бөлүмүнүн алдындагы окуу усулдук каанасынын башчысы бүгүн бизде конокто болду. Берүүнү мен Бермет Манасов алып бардым. Келерки берүүдөн амандашканча саламатта калыңыздар.